Поэзия айдыңында бүгүн кош майрам болду. Анткени ыр дүйнөсүндө өз ордулары бар. Эки акындын эки ыр жыйнак китебинин жүз ачары болуп, окурмандардын кеңири чөйрөсүнө тартууланды. Иш-чарага акын жазуучулар, чыгармачылык инсандар, коомдук адабий бирикмелердин жетекчи мүчөлөрү жана ыр күйөрмандары келишкен. Турмуш деген аябай кенен болот да өзү. Адабияттан да кенен болот. Бардык нерседен турмуш анан адамдар коом деген бардык нерседен кенен болот экен, бийик болот экен. Кече эле адабият башка кызматты кылчу. Бүгүн күздүн эң бир жакшы күндөрүнүн бири да. Эмне үчүн дегенде бүгүн китеп майрам болуп атат. Эки китептин бет ачары болуп атат. Ырларды жазган адамдар мен үчүн булар сыйкырчу болушат да. Эми Кудайым мындай ушу касиетти берип койгон. Анан бул касиет элдин баарына бериле бербейт. Анан берген адам бул абдан мындай бийик адамдар деп ойлойм да. Мен үчүн бул абдан бийик адамдар. Анан ушундай майрамдар көп болсун, бизди чыгармачылык адамдар көбүрөөк болсун, чыгармачылык, ыр жазган, жомок жазган, роман, повесттерди жазган, легендаларды жазган көбүрөөк адамдар ушундай көп болсун. Канча чыгармачыл адамдар көп болсо, ошончолук биздин өлкө ийгиликтүү болот. Макмал креатив чыгармачылык коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Курманалиеванын тирүүлүк аталышындагы сыясы кургай элек жаңы китеби чакан болуп чыккан. Буга чейин Аалам босогосу, Ак булуттар аттуу китептери жарык көргөн. Ата мекен, эл жер, табигатка, асыл адамдарга арналган ар кыл темадагы чыгармалары поэтикалык ойдун тереңдиги менен адамдарды жакшы сапаттарга үндөйт. Акындын өзгөчө дүйнөсүнөн жаралган мөлтүр поэзиясы окурмандарга жагымдуу ой пикир жарата аларына ишенебиз. Китебимдин тирүүлүк деп ат койгондун себеби эми адам баласы ушу тирүүлүктө жашайт, тирүүлүккө төбөйбүз, ушу тирүүлүктү жакшы көрө эмесмин. Тирүүлүк деген ырымда чыккандан кийин эле эми башка аттарды издебей эле тирүүлүк коюп коеюнчу деп ушу жаңырыларымды ушу тирүүлүк деген китепке кийирип койдум. Мында болсо бардык темадагы ырлар бар. Жалпы жөнүнөн бул жерде деген апамдын башынан өткөн тарыхы, башынан өткөн немесин поэма кылып чыгардым, ошол бар. Жүрөктүн кан тамыры агымдары дайыма силер менен жаңыланды, жайдары жүзүңөрдөн кагылайын, отумдун өчпөй турган жалындары, сагынган те качанкы жаштыгымды небере кыялынан жолуктурдум, бакытка балкып денем коргошундай, өзүмчө жыргап турдум, толуп турдум, жаштыктын мен жетпеген аралына, ээрчишип силер менен бирге бардым, жетелеп мени жазга жолуктурган кагылам силерден канаттарым. Нур чачкан жүзүңөрдөн ананайын, жаныма кубат берет улуктарым, жан кызым, небере уулдарым, эч нерсеге алмашкыз улукманым. Кыргызстан улуттук жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү, эки китептин автору, редактор Айсалкын Сыдыкбекованын Жылынарым ырларым аталышындагы жыйнакта акындын поэтикалык терең ойду камтыган, түбөлүктүүлүктүн үлгүсү болгон, адамдын мыкты сапаттарга, жан дүйнөнүн тазалыгына чакырган руханий гүл азык болуучу ырлары жана Апа сага поэмасы камтылган. Адам баласы баягы көкүрөгүндөгү өзгөчө баягы ыр жазып калем кармап жүргөн адам көкүрөгүндөгү бир мындай бир сезимдерди, мейли ал сезим кандай болот, кайгылуу сезим болобу же сүйүнгөн сезим болобу, мына ошонун баардыгын ушу бир ыр аркылуу чыгарат экен да. Анан мындай карап көргөндө ушул адам баласына мен ушул ойлогонум, ошо өзүмдүн эле жекече көз карашымда ушул чыгармачыл калем кармап аткан адамдын жүрөгүндөгү бир мындай бир жан жолдошубу, жакыныбы, ошол сезимдердин баардыгын айтып, ошого бир мындай төгүлүп, ошого бир мындай бир
арынап дегенде ушундай. Ошол нерсе бул ыр дүйнө да. Ошол ыр дүйнөгө жылынасың, ошол ыр дүйнөнү сагынасың, ыр дүйнөгө барасың. Эч кимге айтпаган сырыңды ушул дайыма ыр дүйнө менен бөлүшөсүң да. Мен ошон үчүн ушул китептин атын мен кайсыл маалда болбосун, менин жан жолдошум, менин жылынарым, менин таянычым ушул бир жанымда жүргөн ыр дүйнөм деп элестетем да. Анан ошон үчүн ушул китептин атын ыр дүйнөм, жылынарым ыр дүйнөм деп атадым. Кир кылбаска асыл ойдун жакасын, оңдой мулам өткөн күндүн катасын, тирүүлүктүн шыбагасын карматып, мен адамга кошкон өмүр жашасын. Ачмын, токмун, кейбеймин аныма, түгөнбөстөн күйсөм экен жагыла, жылыт алсам экен жакшы сөз менен, жылуулугум жетсе экен дейм баарыңа. Токтогончо муштумда эт жүрөгүм, таза сактап өтсөм ойдун түнөгүн, аалам сымал кең кучактап алгым бар, асыл жандар силерсиңер сүйөрүм. Атайын жасалгаланган кооздуктун ичинде ыр жыйнактар бар. Иш чаранын аземи мына ушул белекти ачуу менен башталды. Ол Жакшынкай китеби кут болсун, эжеке жук болсун, ар дайым эле чыгармачылыктын үстүндө элди тамшандырып, ырларыңыз шакардай кайнап, өсүп өнө бериңиз. Келген меймандар акындарга чыгармачылык ийгилик, бийиктик каалап, алар жараткан ырларга суктанаарын, сыймыктанаарын баса белгилешти. Бул авторлордун жеке чыгармачылыгында гана эмес, поэзияда болгон сүйүнүчтүү кабар деп эсептешет. Ар бир калем кармап, ак баракты чиймелеген инсандарга мына ушундай сезимди сезүүсүн тилеп өтүштү. Ар бир шыгы бар жаза турган адамдарды бул поэзия аламына чакырмакмын, бардыгына ийгилик каалаймын. Бул поэзия деген адамдын жан дүйнөсүн сергите турган, сезимдерди агарта турган, кээ бир ойлонгондо, кээ бир неме капаланганда же ырларды окусаң, же бир 2-4 сап ыр жазсаң, дүйнөң жаңыланып, жаш баладай сүйүнүп каласың. Бұл ақындар азыркы өзлөрүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан поэзия дүйнөсүнө өзлөрүнүн чыйырын салып келатат деп айтсам жаңылышпайм. Эки акын тең китептери үзгүлтүксүз чыгып келатат. Өзлөрүнүн окурмандары бар. Ар бир окурмандар бул акындардын китептерин сүйүп окуйт, ырларын окуйт. Турмуштук, ата мекенге, сүйүүгө, эл жерге болгон патриоттук сезимдеги ырлары да абдан көңүл жылытарлык. Биз бул акындар менен сыймыктанабыз деп, улуу акындардын жолун басчылар арабызда өсүп келатат. Бардыңыздарды бүгүнкү ыр майрам менен куттук. Биздин кыргыз акындарынын ичинен эң мыкты, биздин сыймыктансак болот мыкты акындарыбыз бар. Алардын арасына барып кошулушкан Айсалкын Сыдыкбекова менен Бактыгүл Курманалиева дагы өздөрүнүн баягы алгачкы сапарларын уже баштап жоон ортого барып калышты. Кудай буйрса, ырлары аябай укулуктуу, сиңимдүү, жана жандуу да. Майрам албетте концерттик программа менен коштолду. Конокторго дастыркан жайылып, сый көрсөтүлүп, келгендерге авторлордун атынан китеп белекке берилди. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, нуска көрсөтүүсү үчүн.